Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер? Бүгүнкү сабагыбыз PowerPoint программасында слайдтарды кантип кошобуз. Ал үчүн биз могул жерде башкы баш сапчасы, андан кийин бул жерде менюлар сапчасы турат. Ал эми бул жерде терезени тез иштетүүчү панелдер, ал эми бул жерде тез иштечү быстрый панель деген турат. Быстрый доступ. Бул жактан каалаган немеңизди кошуп алсаңыз болот. Жана өткөнкү сабактарыбызда айтканбыз. Эми биз могул жака жаңы слайд кош үчүн мышканы ушул жерге алып келебиз. Алып келип туруп Enter клавишасын бассак, бизге мындай болгон слайдтар кошулат. Өзүңүздөр каалагандай кылып Enterди баса берсеңиздер, слайдтар кошулуп кете берет. Эми бул жактан биз ушул слайдтын мындай макетин тандап алышыбыз керек. Ал үчүн биз мына главное менюга кирип, мына макет дегенге киребиз. Макет дегенге кирсек, бизде мындай болгон титульный слайд, заголовок слайд деп объектив мындай болгон ар кандай макеттин түрлөрү берет. Эгерде теманы жазып, астына сүрөт кое турган болсок, же болбосо бир эле теманы жазып, эки жагына сүрөт кое турган болсок, мындай кылып өзүбүзгө ыңгайлаштырып коюп алсак болот. Мен мисалы үчүн немени алайын. Бул жака сабактын темасы деп жазайын. Сабактын темасы. Эми бул жерде сабактын темасы дегенди биз карартып алып туруп, өзүбүз каалагандай түстөрдү берсек болот. Мына главныйга келип кызыл, ал эми мынаны ортого алып келебиз. Ал эми могул жактан жирный кылып алабыз. Кааласак могул жактан башка шрифттин өзгөртүп алсак болот. Бул жактан шрифттин размерин өзгөртүп алсак болот. Ал эми мына биринчи слайдда болуп калды. Эми бул слайдты мен башына биринчиге копировка кылып барып коеюн. Эгерде мына слайдтар сизге ашыкча боло турган болсо, мына сабактын темасы экинчиге түшүп калды. Биринчисин жок кылыш үчүн ушул жерге мышканы алып келип туруп эле Delete'ни бассаңыз өчүп калат. Же болбосо мышканы алып келип туруп эле мышканын оң жагын басабыз. Бул жактан удалить слайд десеңиз, мына жакта өчүп калат. Мынакей кийинки мына сабактын темасы деген жерде мындай турат. Эми биз бул жака сүрөт кое турган болсок, мына ставка деген менюга киребиз. Ал жактан рисунки, сиздин сүрөтүңүз кайсы жакта компьютериңизди карап, сүрөт сакталган жерди карасаңыз болот. Меники мына информатиканын ичинде картинка, информатики деп турат. Бул жактан нол сүрөттү алайын. Мына сүрөттү алып, мына ставить этип, бул жерге сүрөт коюп алсак болот. Эми бул сүрөттүбүздү каалаган жакка жылдырып алсак дагы болот. Ал эми мына кийинки слайдыбыздын макетин тандайлы. Ал үчүн главныйга келип, мына жактан макетин тандап алсак болот. Мына макетти тандайлы. Мен бул жерге Чыңгыз Айтматов деп коеюн. Айтматов. Чыңгыз Айтматов дегенди неме кылдык, тандадык. Эми бул жактан главная ортого келтирип, өзүңүздөр редакторлой бересиздер. Ал эми бул жерге келип туруп, каалаган текст жазсаңыздар болот. Же болбосо бул жакка каалаган сүрөттөрдү койсоңуз болот. Бул жакка мен текст жазайын. Саламатсыздарбы. Дагы ушинтип текст жазсак боло берет. Ал эми бул жакка каалаган сүрөтүбүздү коюшубуз мүмкүн. Эгерде сүрөт кое турган болсок, бул жактан ставкага киребиз. Рисунки. Бул жактан каалаган сүрөтүбүздү алып коебуз. Мисалы үчүн мен мына Чыңгыз Айтматов жок болуп калды бул жакта. Мына сүрөттү алып келип коеюн. Мына жерде сүрөтүбүздү мындай кылып, каалагандай кылып, ал жак бул жакка жылдырып, ал жакка Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянын жазып, ушундай кылып слайдыңыздарды кооздосоңуздар болот.